Bismillahirrahmanirrahim. Bizге ушундай суроо келип түштү. Айылдан кайнежем келген дейт шаарга. Жылда ушундай шаарга келип, бала чакасы менен келип, менин үйүмдө бир нече айга чейин үйдө туруп калышат. Анан үйдө кеңири жүрө албай кыйналабыз дейт. Өзү жер үйдө жашайм азыр, 3 комнат дейт. 3 комнатта болсо дагы кичинерээк жер үй экен. Ошого кыйналып калам. Кандай кылсам болот? Ошол өз негизи кайнагамдын дагы үйү бар шаарда дейт. Анын үйү эки этаж, мага караганда шарты жакшыраак. Ошондой болсо дагы кайнежем менин үйүмө келип алып, бир нече айга чейин ушунда туруп калат. Эмне кылам дейт да. Урматтуу бир туугандар, ал күйөө баланын үйү ал башка үй, башка мамлекет да, мындайча айткандачы. Ал жерге барып көпчүлүк учурда жөнөгөн бул адам ошол бизге айткан окуянын сөзүнүн арасында айтат. Ал жерде жөн эле жүрбөсөң, жанагы уруштарга дагы, келишпестикке дагы себеп болуп калып жатат. Кийиниши дагы жакшы эмес дейт. Эми кайнеже болгон менен сыйылматка татыктуу адам болуш керек, бирок ошондой болсо дагы жанагы кийиниши дагы өтө ыңгайсыз болуп, менга ыңгайсыздык жаратып жатат дейт да. Урматтуу бир туугандар, эгерде баргыңар келген болсо, ошо өзүңөрдүн тууганыңар, бир тууганыңардыкына барсаңар, агаңардыкына барсаңар жакшыраак. Ал жерге барса жанагы келин баткызбайт деп, ал жака барбай күйөө баланын үстүнө басып барып алгандыгы бул жакшы эмес. Жада калса дейт, үйдө кеңири дагы жүрө албайм. Даратканага барсам дагы үйдө мындай кеңири дагы жата албай калдым дейт да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, шаарга келе турган болсоңуз, сиңдимкине, эжемкине барайынбы, же агамкына барайынбы десеңиз, агаңыздыкына барың. Эжеңиз, сиңдиңиз алар башка мамлекет. Алардын үй бүлөсү, алардын жашоосу башка. Бара турган болсоңуз, өзүңүздүн агаңыздыкына баргандыгыңыз ошол жакшыраак болуп эсептелет. Анан жанагындай тар жерге барып, эгерде өтө зарыл болгон болсо, ал башка маселе. Кээде өтө зарыл эмес, жөнөкөй нерсе үчүн дагы айлап ошол жерге барып туруп алгандык жакшы эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эгерде ынтымак сакталсын десек, бири-бирибиздин мамилебиз жакшы сакталсын десек, ар бир нерсени ордунда кылганыбыз жакшы. Агаңыздыкына барың, өзүңүздүн тууганыңыз өзүңүзгө жакыныраак. Алла таалам ар бир үй бүлөгө ынтымак берсин, сактасын, коргосун.